Колду жуу жана гигиена эрежелерин сактоо сиздин үй бүлөңүздүн ден соолугу үчүн абдан маанилүү. Колду жуу зарыл болгон 5 маанилүү учур бар. Колду даратканадан келгенден кийин жуугула. Колду баланы эмизгендин алдында жуугула. Колду тамак даярдоонун алдында жуугула. Колду баланын жалайыгын алмаштыруудан кийин жуугула. Баланын горшоктогу заңын дарытканага төккүлө, аны короодо калтырбагыла. Балдардын заңы чоңдордуку сыяктуу эле мите курт ооруларын жана бүтү бүлөдө ич өткөктү пайда кылышы мүмкүн болгон бактерияларды камтыйт. Оору аш болумдуу заттардын жетишсиздигине алып келиши жана баланын өсүп өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Колду мал менен байланыштан кийин жуугула. Колду жууп туруу ич өткөк жана гельминттерди жуктуруп алуу сыяктуу ооруларга бөгөт коет. Колду жуу 30 секундтан кем эмес убакыт алат. Кол жууганга 5 маанилүү учурда 30 секунд жумшагыла. Сизге талап кылынган убакытты сактоо колду жуу тууралуу ырды окуу жардам бере алат. Колду самындап жуу теридеги кирди жана бактерияларды жок кылат. Тамак даярдоонун алдында, баланы тамактандыруунун алдында, даратканага барып келгенден кийин, баланын жалайыгын алмаштыргандан кийин, үй жаныбарлары менен байланыштан кийин сиздин ден соолугуңуз жана сиздин жакындарыңыздын ден соолугу абдан маанилүү. Дени сак моон биздин жалпы милдетибиз.